Assalamu alaikum ekendештер. Biz bugün Ош шаарындагы коопсуз шаар долбоору алкагында орнотулган жана орнотулуп жаткан жол белгилер жана камералар боюнча сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе сөздүн башын дал ушул темир түркүгүнөн баштайбыз. Бул темир түркүккө болочокто ушул Ош шаарында коопсуз шаар долбоору боюнча иштей турган камералар орнотулат. Бул Ош шаары Ленин көчөсү, Болжол, Резиденция району. Эми алыда сиздердин көңүлүңүздөрдү бир белгиге буруңуздарды суранам. Мына карасаңыздар, биринчи эле кезекте болуп жаткан пешеход белгиси жана анын артында эле 616 стоп линия белгиси орнотулган. Эми ушул белгилер боюнча кененирээк айтып бергим келип жатат. Бул белгилерди орноткон адамдардын логикасы боюнча биз айдоочулар бул участокко келгенде кандай кылышыбыз керек экен? Биринчи кезекте могул жердеги өтүп бара жаткан жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп өтүшүбүз керек экен же төбөлөп өтүшүбүз керек экен? Андан кийин стоп линияга токтошубуз керек. Кандай болуп калат ошондо түшүнбөдүм мен. Негизи постун талабы боюнча китепте кандай жазылган болсо ошондой орнотуш керек эле. Биринчи кезекте мына стоп линия белгиси 616 белгиси орнотулуш керек. Андан кийин пешеход белгиси орнотулуш керек. Талапты ошондой. Мына унанын токтогонун карасаң, пешеход белгиси бул жерде турат. Унан мондай токтоп жатат. Ошондо практикага келгенде кандай болуп калат? Мен жана мисал келтиргендей болуп калат. Жөө жүргүнчүлөр биз айдоочулар төбөлөп өтүшүбүз керек. Анан стоп линияга токтошубуз керек. Бул чыгарылыш дал ушундай бүлкүңдү келтире турган белгилер боюнча болмокчу. Анда эмесе баштадык. Бул болсо Масалиева проспектисиндеги жөө өтмөк. Жөө өтмөктөн кийин эле азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жарандар кыйналып өтүп жатат. Эми элестетиңиздер, эгерде бул жөө өтмөктөн коляскачан эне өтө турган болсо ал кантип өтүш керек? Коляскасын көтөрүп өтөбү же кантип өтөт? Ушуга окшогон өтмөктөр шаарда аябай көп. Ошого байланыштуу бизге окшогон активисттерди айттырбай эле шаар бийлиги жолдор башкармалыгы карайбы же тазалык карайбы? Ошого окшогон өтмөктөрдү өзүңөр эле билип жасап койсоңуздар болот да. Биз азыр Масалиева проспектиси жана Жеңишбек Шамшиев аттуу кесилиште турабыз. Жогоруда сиздер көргөн 415, 411, 416 белгилери талап боюнча дубликаты да болуш керек. Бул жерде бир эле жол илинген экен. Бул да биздин шаарыбыздын коопсуз шаарга даяр эместигинин белгиси. Biz hazırdağı bir 411, 415, 416 belgilerini tartабыз. Ал белгилер талапка ылайык жол эрежеси боюнча
айдоочуларга 100 метр аралыкта көрүнүш керек, бирок тилекке каршы мына орнотулган жарнаманын айынан ал белги таптакыр көрүнбөйт. Биз азыр болжол менен канча десек бир 100 метрге жетпеген аралыкта атайын токтодук. Мына эми айдап баштадык. Белгини караңыздар. Азыр жарнама кетип атат. Андан кийин гана мына көрүнүп атат. Канча бир 30 метр аралыкта көрүнүп десек болот. Бул эски көпүрө Абдыкадырова жана Ленин көчөсүнүн кесилиштери. Бул дагы бир учур десек болот. Ош шаары Коопсуз шаарга даяр эместигин тастыктаган улантык. Биз азыр ошо жанагы акыркы айтып кеткен белгилердин дагы дубликаты жок. Көңүл буруңуздар, бул жерде дагы аталган белгилер орнотулуп турат. Бул болсо Абдыкадыров көчөсү, Абдыкадырова менен Курманжан Датка көчөсүнүн кесилиштери. Жогоруда карасаңыздар, бир эле жолу орнотушкан бул белгини. Ошол эле өздөрү орнотуп жаткан ГОСТтун талабына ылайык, белгилерди орнотуп жаткан ГОСТтун талабына ылайык, ушул жогорудагы белгилер 2 ирет илиниш керек. 2 ирет орнотулуш керек, мындайча айткандачы. Biz hazır Kasımбекова, Razakov kesilişinde turabız. Özünüzler jogorуда көргөндөр. Жол жүргүнчүлөргө орнотулган жол чыгак экен. Ушуга эле бир катарда 616 белгисин орнотуп койгон. Ошондой жол жүргүнчүлөр кандай өтүш керек? Алардын коопсуздугу эске алынбайбы? Кандай болуп калат ошол жагы? Бул видеонун башында биз айтып кеткендей, бул белгилерди орноткон адамдардын логикасы боюнча жол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу таптакыр каралган эмес десек болот. Анан каяктагы коопсуз шаар боюнча айтып жатышат, мен түшүнбөйм да аларгачы. Жол кырсыктарын азайтабыз деп канча аракет жасап жатышат, бирок ошол жол кырсыктарын азайтуунун эң эле оңой жолдору ушул белгилерди талапка ылайык орноткула. Ошондо жолдогу кырсыктар азаят. Анантип велосипед ойлоп табуунун кереги жок, Американы ачуунун кереги жок. Кол астыбызда болгон каражаттарды туура колдонсок, баардыгы жакшы болот. Жашыл болуп жанды, биз азыр жолдон өтөбүз. Мага окшогон айдоочулар өткөрбөйт. Орнотушкан да жөө жүргүнчүлөргө жол чырак орнотушкан, бирок жол чырак орногону менен жүргүнчүлөргө ушул жерде өтсө болот деген пешеход сызыгы жок. Антип ушинтип өтүп келдик мына. Эми бул жакта белгиге көңүл буруңуздар. Дагы деле ошол айтып жаткандай эле. Бул жерде эки белги тең бир түркүгө орнотулган. Ошондо кандай дагы? Машина ушул жерге токтойт, дал ушул жерге токтойт. Дал ушул жерден жүргүнчүлөр өтүш керекпи? Ошондо калабыз.
урматтуу жол башкармалыгында иштеген кызматкерлер, ГАИдеги атайын СМЭ ГАИ деген мекеме, ишкана ушул белгилерди орнотуп жаткандар. Эмненин негизинде кайсы документти башчылык кылып силер жол белгилерди орнотосуңар? Ала майнеларды жок дегенди актабайсыңар, белгилерди туура орнотуп карабайсыңар. Биз жогоруда айтып кеткендей, белгиси дагы бар экен бул жерде. Жол жүргүнчүлөргө жол тырактары бар экен, бирок жолду тапсаңар пешеходсуздугу жок. Biz hazır Qasымбекова көчөсүндө турабыз. Сол жакты карасаңыздар, жогоруда белгилер илинип турат. Бир эле жолу бир эле ирет иленген экен, дубликаты жок. Эми оң жакты караңыздар. Qasымбекова жана Салиева көчөлөрүнүн кесилишинде дал ошол белгилер илинип турат. Бирок бир эле жол иленген экен, дубликаты жок. Андан кийин да караңыздар, алдагы Qasымбекова Салиева көчөсүнүн кесилиштери бир эле жол иленген экен, дубликаттары жок. Ош шаарындагы жолдор башкармалыгы Ош шаарынын тургундарын маймыл деп эсептешет деп айтсак да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жөө жүргүнчү өтмөк. Өтүп келатып, ондай такаласың да, анан ондай бакка да такаласың. Жаш балдар болсо, жаш энелер болсо, коляскачан болсо, кантип өтүшөт деген суроо да. Же маймылга окшоп монтип мына даракка чыгып кетиш керекпи? Сиздерге барсак бизге да алам. Bizler bir vakt menен пайдаланып алып, Başka şeyler var, pazarlarına boyunca başlasanız negizinde anan keyin kaymaldım, жолду башкармаларабыз, медиага барабыз. Макул барып туруп ошол жерди көрсөңүз. Мында кылайлы, анда вторник күндөрү баралы, ошол жерге барып кокту жерин көрсөтүп, жолдун канчалык деңгээлдеги, длинасы, белгилери көрсөтүп. Керек болсо эмен кошо алсак, бирок силердин башкаңыздан кошо алсак. Жолдун жарым жагы кара сууга карайт да. Жолдош капитан, биз дагы вакыт менен пайдаланалы. Мына Ош шаарында жакында эле сиздер бир видео чыгаргандан кийин Араванский районунда бир белгини турган жеринен алмаштырдыңар да? Алмаштырышты. Алмаштырышты. Силердин сунуштамаңыздар негизиндечи. Буга чейин биз ал маселени көтөрүп чыкканга чейин эч нерсе болгон эмес эле. Ошого жараша ага чейинки түзүлгөн айдоочуларга протоколдор, айыппулдар эмне болуп калды ошондо? Мыйзамсыз болуп калган болобу? Мыйзамдуулугун жана мыйзамсыздыгын албетте милиция кызматкерлери чечпейт го дейм. Бул жерде ошону атайын тиешелүү жолдор башкармалыгы, ТЭП, СМО дегендер ошол белгини биз алыңыздар деп өзүңүз билесиз, 7-айда жөнөтүлүп турат. Өзүңүз көрдүңүз да кагат турабы. Сиздер жаңыңызга жакын айтып атасыздар. Бизге көрсөттүңүздөр турабы видеосу. Тура эле? Биз аны видео чыккан күнүн айталы. Видео болжол менен бир 15 күн болуп калды чыкканына. Болжол менен 15 күн чыгып калды, бирок сиздер 7-айда берип аткан болсоңуздар, 7-айга чейин, анан 7 айдан кийин деле бери канча убакыт өтүп атат. Жок, мындай түшүнсөңүздөр, биз көп эле беребиз. 7-айдан сырткаркы күндөрү да бар. Эгер кааласаңыз, мен кагазын алып келип көрсөтөм. Биз ай сайын ар обследование кылганда көрсөтүп жөнөтүп турабыз. Эми алар
ушул акча маселесине келип эле бизде бюджетте акча жок, бул бере албайбыз деп аткан болсо эми алар өздөрүнүн жоопкерчилиги болуш керек да бул жердечи. Бирок эми сиз жолдош капитан, сиз айтып атпайсызбы, биз милиция кызматкерлери канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин биз аныктап алсак керек деп, сиз азыр жоопкерчиликти таптакыр Биз жоопкерчиликти башка мекемелерге артып коюңуз болуп атат да, бирок ошондой болгон ченде дагы жоопкерчиликке силер тартып атпайсыңарбы айып протоколдорду түзүп? Бизге болгон ошол түзүлгөн белги алмашканга чейинки түзүлгөн протоколдордун тагдыры кандай болуп калат? Ошончо айдоочу, ошончо жаран, ошончо шаардын тургундары жана коноктору жөн жерден мыйзамсыз, мыйзамга таптакыр, талапка таптакыр жооп бербеген белги үчүн жоопкерчиликке силер тартып атпайсыңарбы? Анын арасында өз укугун коргой тургандары бар, коргой албай тургандары бар. Алар жок жерден, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтып атканда, жебеген самсасына акча төлөп калган болуп калабы? эми жалпак тилди билбейм го, расмий түрдө сүйлөйбүз, самса кандай жеген билбейм. Мен сизге мындай түшүндүрүп берейин. Жок, эми мен сизге өтмө маанинде айтып атам. Бул жалпак тилде түшүндүрбөйм, мындай эле адабий тилде түшүндүрөм. Бул жерде биздин ички иштер министрлигине караштуу милициянын кайгылуу кызматы тарабынан жетекчилигинен жана биздин атайын кызмат тарабынан жөнөтүлүп бир нече жолу шаар аймагындагы 1 жылдан бери берип келип атабыз. Белгилерди туура ГОСко туура кылып коюп бериңиздер деп жөнөтөбүз. Ал эми алардын кандай жайгаштырууну койгонун алар өздөрү көзөмөлдөйт да. Биз мисалы үчүн ошол сиздер видеону чыгарыштан алдын деле бергенбиз, ГОС боюнча коюп бериңиздер деп. Эгер ГОС боюнча койбостон кандайдыр бир туура эмес коюлган белгилер үчүн ошол өзүнүн бөлүмдөрү жооп бериш керек. Түшүнүктүү. Маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Бул жерде суроону узатсаң көрдүңөр азыр. Жоопкерчиликти таптакыр башка мекемелерге артып коюу ниети болуп атат. Өзү негизи мыйзам боюнча булар айдоочулар эреже бузган болсо, жоопкерчиликке тарткан мамлекеттик орган ушулар болуп эсептелет. Бирок канчалык деңгээлде белгилер мыйзамдуу орнотулган эмес, буларга кызыктырбайт да. Эптеп жазып берип койсо болду, анан төлөтсө болду да. Башынан жасаш керек да мындай. Бардыгы туура болуш үчүнчү, эч ким нааразы болбош үчүн. Биз айтып атабыз го, мен ага чейин дагы бул маселени көтөрүп чыккан башка отурумдарда дал ушул мекеменин ичинде ушулардын кызматкерлери менен мисал катарында айтып кеткен. Ошол жанагы Араванскийдеги Курманжандакка Гапар-Акиев кесилишиндеги 327 жана эвакуатор белгиси мыйзамсыз орнотулган, ошону талапка ылайыктуу кылып өзгөртүп, андан кийин гана айдоочуларга, эреже бузган айдоочуларга чара көргүлө деп айтканмын. Бирок ошол сөзүмө ал туп-туура турат деген жүйөлөрүн да келтиришкен. Эми азыр болсо таптакыр башкача сүйлөп жатышат. Биз азыр Гапар-Акиев Курманжандатка кесилишинде турабыз. Тиги оң жактагы белгини карасаңыздар, 327 жана эвакуатор белгисин биз акыркы жолу видео тарткандан кийин ордун алмаштырышты, талапка ылайык кылып орнотушту. Дал ошол белги боюнча тиги жолдош капитандан интервью алган элек. Бул белги орнотулгандан баштап канчалаган айдоочуларга айып протоколун түзүшкөн ушу белгинин негизиндечи. Бирок мурдагы ГАИ кызматкерлери дагы, азыркы патрулдук милиция кызматкерлери дагы, жада калса Ош шаардык прокуратурасы дагы бул белги боюнча туура орнотулганбы, жарандарга, айдоочуларга туура эле мыйзам чегинде айып протоколдорду түзүп жатабызбы деп өздөрүнө суроо узаткан эмес да. Анан качан гана биз ушинтип маселени көтөрүп талап кылгандан кийин анан кыймылдашты. Анан 7 ай мурун биз сунуш бергенбиз деп атат. Макул, 7 ай мурун силер сунуш берген болсоңор, эмнеге андай биз видео чыгаргандан кийин 15 күндөн кийин акча каражаты жок болуп атты эле деп айтып, анан 15 күндөн кийин акча каражатыңар пайда болуп калды ошол жанагы жолдор башкармалыгында. Жоопкерчиликти алууну сезе билбейт эч кимиси. Жолдор башкармалыгы деле, патрулдук милициясы деле эптеп суроо узатсаң футбол кылып
башка бирөөлөргө шылталап койгону уста бардыгыч. Эми экинчи белги жөнүндө дагы айтабыз. Ошол эле кесилиштин сол жагынан карасаң, дал ошол белгиси орноп турат. Ал белги боюнча дагы кече жакында мага ушул жерде иштеген жарандар чалып, эки тарабында тең бир белги турат. Биз унааларыбызды кайсыл жерге токтотушубуз керек деген суроону узатышкан да. Анан мен аларга айтканмын, өзү негизи бул белгилердин бардыгы шаардагы жол тыгындарын азайтуу максатында коюлуп жатат. Бирок чектөө менен эч нерсе чечилбейт. Ошол белгинин ордуна жол эрежесин жакшына ачып окусаңар, ал белгинин ордуна дагы башка белгини коюп, мен азыр кайсы белги экенин мен азыр айтпаймын. Башка белгини коюп, ушул шаардагы жол тыгындарын азайтуу жолун тапса болот. Эч качан чектөө менен тартипти орното албайт биздин могул патрулдук милиция кызматкерлери. Канчалык чектеген сайын айдоочулар ошол чектөөлөрдү көзгө албай эреже бузганы аракет кылышат. Себеп дегенде бул жерде канчалаган дүкөндөр бар, канчалаган тамактануучу жайлар бар, тиги жогорураак окуу жай бар, жолдун аркы бетинде чоң дүкөндөр бар, эс алуучу жайлар бар. Кыскасы бул шаардын так ортосу. Анан так ортосуна ушинтип чектөөлөрдү киргизип койгон да өзү бир жагынан туура эмес. Адамгерчилик сапатка салганда. Ошондуктан жолдор башкармалыгы эгерде билбесеңер, кайрылгыла. Кайсы белгини орнотуп, жолдордогу тыгындарды азайтуу боюнча кайсы белгини колдонсок болот деп кайрылгыла. Биз кеңеш берүүдөн качпайбыз, кеңешибиз акчага сатылбайт, бекер эле кеңеш беребиз. Биз азыр Ленин жана Кооператив кесилишинде турабыз. Көз алдыбызда жөө жүргүнчү өтмөк. Талап калайык, жөө жүргүнчү өтмөктүн астында белги орнош керек. Бунун астында буга жетпестен, бирок бул жакта көрүңүздөр, бунун белгиси жөө жүргүнчү өтмөктөн кийин орнотулган. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, тушуңуздарда Ош шаардык соту жана калктык тейлөө борбору ал жака кире турган жерге менин маалыматым жок, канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин. Шлагбаум орнотуп турат. Ошол шлагбаумдан өтүш үчүн айдоочулар көрсөтүлгөн унаны айдап кирет. Мына экинчи уна айдап кирейин деп аракет кылып атат. Кыскасы жөө жүргүнчү өтмөктөн тиги жака шлагбаумду ачып өткөнү өзү жол эрежеси боюнча эч кандай уруксат берилбейт. Бирок айдоочулар ага баш ийбестен ошентип кирип кетишет экен. Ал жагын да текшериш керек. Мен дагы бир рет кайталап кетейин. Бул шлагбаумдун канчалык деңгээлде тийиштүү уруксат кагаздары бар жок экенин мага маалыматым жок, бирок антип өткөнү туура эмес. Шаарда, Ош шаарында ушуга окшогон белгилер кесилишке жетпестен аябай көп орнотулган. Айта берип чарчадык. Жаңгырдан кийин козгарынга окшоп көбөйүп кетти буга окшогон белгилер депчи. Өзү негизи эгерде айдоочулар эрежени так сактап айдашса, бул белгилердин кереги деле жок болуп калат. Эмнеге? Себеп дегенде разметканы тартсаң, мына разметканы токтосоң, да, орусча сплошной разметка деп коет. Ушул сызыктан баштап жолдун четине токтогон унаанын аралыгы 3 метрге жетпесе, бул эреже бузуу болуп эсептелинет. Бирок көптөгөн айдоочулар, дээрлик бардык эле айдоочулар ушул талапты эске албай эреже бузгандыктан ушул белгилерди орнотуп коюшкан. Ошондуктан бул белгилер орнотулгандан кийин
ошол жанагы айтып атпайбы, акча каражаты жетишсиз болгондуктан белгилер жакшы көп жерде орнотулбай атат депчи. Бирок мага окшогон белгилер орнотулуу эле атпайбы. Мындайча айтканда акча сарамжалдуу иштеп атат. Эгерде патрулдук милициянын ошол жанагы басма сөз катчысы болобу же башка кызматкерлери болобу айдоочуларды жоопкерчиликке эле тарта бербестен айдоочулардын арасында окутуу иштерин көбүрөөк жүргүзсө, ушуга окшогон жерлерде жол эрежелерин бузбагыла деп массалык маалымат каражаттары аркылуу окутуу иштерин башкарса, буга окшогон белгилердин кереги деле жок болмок эле да. Жана ушуга окшогон белгилерге кеткен акча каражаттарын башка керектүү белгилерге иштетсе жакшы болмок эле деген ой. Ошону официалдуу кайрылып кетем патрулдук милициянын басма сөз кызматчыларына. Колуңарда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бардык жергиликтүү телеканалдар менен байланышыңар бар. Ошолор аркылуу анан жанагындай тааныш ини ага блогер тааныштарыңар бар. Ошолор аркылуу айдоочулардын арасында окутуу иштерин жүргүзбөйсүңөрбү? Ушунчалык айдоочулардын эреже сактоосун кааласаңыздарчы. Жок эле жерден айып протоколдор түзгөндүн ордуна жок дегенде ошол иш-чараны баштагыла, биз колдоп берели. Колуңарда айтып жатам, мүмкүнчүлүктөр аябай көп бизге караганда.